Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде жусай кошулган мантылар. Эгер сиз да жактырсаңыз, анда келиңиз жол жасайлы. Алгач камырынан баштасак, бизге 800 грамм эленген ун, 1,5 чай кашык туз жана 2 жумуртка керек. Ал эми сууну 300 мг жылуу суу куябыз жана 3 кашык суу май кошулат. Аралаштырып, камырыбызды жууруп алабыз. Кадимки мантынын камырынан айырмаланып, бүгүн биз бир аз жумшагыраак жана иштегенге ыңгайлуураак камыр жасайбыз. Ал эми жакшы камырдын сыры бул жакшы иленген камырда. Ошондуктан бир 10 мүнөттөй жакшылап илеп, андан кийин дагы бир 10 мүнөткө эс алдырып коюп коебуз. Толтурмабызга 500 грамм эт, 500 грамм пияз жана ошондой эле 350 граммдай жусай керек. Бул бир 2 байлам жусай. Жарым кашык туз, кызыл калемпир, жарым чай кашык, кара мурч жана бир аз кориандр кошобуз. Ал эми ич майдын ордуна мен 4-5 кашык суу май коштум. Жакшылап аралаштырып, ошо менен толтурмабыз даяр. Камырды жайганга ыңгайлуу болуш үчүн 2-ге же 3-кө бөлүп алабыз да эми жайып алабыз. Абдан жука жайбайбыз, бир аз калыңыраак болот. Эми чоңураак тоголок идиш менен камырды кесип алып, толтурмадан салып, мантыларды түйө берсек болот. Мына ушундай жол менен бүгүн мантыларды түйүп алдык. Эми 40-45 мүнөт бууга бышырып алабыз. Достор, мына ушундай бүгүнкү мантыбыз да даяр болду. Тамагыңыздар ар дайым даамдуу болсун. Ал эми бул видео сизге жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сиздин колдооңуз бул лайк басып жана комментарий калтырып койсоңуз мен үчүн абдан маанилүү. Жана досторуңуз менен бөлүшкөндү да унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.